идгам мислайн. Ысымында жана махражда бир болгон эки тамга бири бирине жолукканда мурункусун кийинкисинин ичине киргизип окуу идгам мислайн деп аталат. Бул жерде дагы кошумча бир эреже бар. Ошону жакшы эстеп, эсибизге тутуп алалы. Таштит менен окула турган тамгалардын ар биринде идгам мислайн болот. Нун менен мим гана гунна менен окулат. Нун менен мимден башка тамгаларда гуннасыз окулат. Ушул эрежени жакшылап эстеп алыңыз. Комментарий бөлүккө кайра жазып, өзүңүздүн акылыңызга бекем түйүп алууга аракет кылыңыз. Бүгүн Москвада күн жаркырап, жайнап тийип турат, жадырап, жайнап тийип турат. Жазгы гүлдөр биздин столубузда. Ошондуктан сиздерге дагы жадыраган жаздай жакшы кушубак көңүл каалайм. Биздин сабактарыбызды жаттап алыңыз. Азыр мисалдары жок эле айттым. Ушул идгам мислайнды комментарий бөлүккө көбүрөөк жазып, көбүрөөк машыгып туруңуздар. Кийинки видеодо мисалдары менен кошо чыгарам. Биздин WhatsApp группага катышуу үчүн өзүңүздүн дарегиңизди калтырып, орун болсо катышсаңыз болот. Бирок биз шашылбай окуйбуз. Эгер шашпай окуйм десеңиз, катышсаңыз болот. Андыктан аман болуңуздар, бардыгыңыздарга Куран окууну үйрөнүү шыгын тилейм. Шыктанып окуй бериңиздер. Идгам мислайн, идгам мислайн, идгам мислайн.